Императордун тактысы, Иран шахынын самоору, байыркы викториандык бешик араба, колго жасалган килемдер, улуу чеберлер черткен илгерки рояль, ондогон 100 жылдыктарды эсептеген бир катар байыркы сааттар. Көрүнүктүү коллекционерлер гана эмес, дүйнөнүн белгилүү музейлери суктанып келген искусствонун көптөгөн эксклюзивдүү буюмдары. Дүйнөнүн ар кыл тарабынан коллекция болуп топтолуп келген ушул баалуулуктардын баары бир жерде. Чейрек кылымдан бери Саулия Кобжанованын үй бүлөсүнүн жашоосунда калышып байыр алып келишет. Ушул антиквар таржымалы самоордон башталган. Любовь к искусству привита с детства мне была родителями. Көркөм өнөргө болгон кызыгычуулук бала кезде ата энемден өткөн. Эжем Репин атындагы көркөм академияны аяктаган. Санкт-Петербургда билим алган. Ошол алыскы совет доорунда эле мен аныкына көп жолу каттап турчумун. Барган кезде Санкт-Петербургда байыралган маданий мурастын көптүгүнө суктанчумун. Болгон музейлери менен көргөзмөлөргө барчубуз. Мына ушул кезде мен абдан кызыгып кирип кеткен сыяктуумун. Кийин көркөм графикалык факультетти аяктадым. Ал эми самоор менен байланышкан окуя кыйла эле прозалык түрдө башталган. Менин атам туулган жери Костанайдан өз апасынын самоорун алып келиптир. Ал укмуштуу самоор болгон. Азыр ал бул жерде жок. Ал ар дайым ардактуу орунда атамдын бөлмөсүндө турат. Бул анын апасы, менин чоң энемдин самоору. Мен тилекке каршы ал кишини көрбөй калдым. Мунун баары ал эстеликке калтырып кеткен нерселер. Бул Телли медаль банкынын классикалык самоору. Аны атам өзү жалгыз сезген кезде алып келген. Чынында бизге ошондой сезилчү. Анан биз ага кандайдыр бир буюмдарды толуктап сатып ала баштадык. Тамак салуучу идиш, чөйчөк, тамчылаткычтарды. Андан кийин бир композиция жараталы деп бир самоор, анан дагы бир самоор сатып алдык. Коллекциябыз кеңейди. Андан соң ага берилип кеттик. Потом уже во вкус вошли. Ар бир жаңы сатылып алынган самоор менен бирге үйгө дагы кызыктуу окуялар кире берген. Сауленин үй бүлөсү антиквариаттарды изилдеп жатып, көз ирмемдерге, бирөөнүн өз ара катышына, алыскы мамлекеттердин салттарына, үрп-адаттарына күбө боло беришкен. Вот эти самовары английские как раз-таки здесь представлены, все самовары английские. Мына бул самоор англиялыктардыкы. Анын бардыгы бул жерге коюлган. Негизи бардык самоорлор англиялыктарга таандык. Алар салмактуу туюк болушкан. Себеби англиялыктар өздөрүнүн дасторконуна кам көрүшкөн. Көмүр самоорлорун колдонушкан эмес. Алар салмактуу самоорлорду колдонушуп, башкача айтканда, гирка ысытылган. Кийин суу куюлуп, гирканы атайын түтүккө салып, самоордогу температураны ошого жараша кармашкан. Бул медальдар 3 заводдон, императордук сарайдын жеткирүүчүлөрүнөн болду. Бул Баташ болчу. Жалпысынан Баташев менен Шимариндер деген экөө болгон. Алар самоорлору үчүн Орусиянын гербин, Орусия империясын коюуга уруксат алышкан. Чындыгында бул герб жайгаштырылган. Ошондой эле көргөзмөлөрдө мезгил-мезгили менен медальдарды алып турушчу. Тагыраагы өздөрүнүн буюмдары үчүн. Бул Персиянын шахы үчүн жасалган. Шимариндин укмуштуудай самоору. Бул жагында ушундай деп жазылган. Көрдүңөрбү, канча медаль бар. Бардык самоорлордун өзүнүн формасы бар. Кандайдыр бир өзгөчө буйрутма менен жасалган. Кулактары сөөктөн, пилдин сөөгүнөн жасалган. Бул самоор формасына байланыштуу перс деп аталат. Бул болсо керемет ваза. Бул самоор чындыгында уникалдуу, формасы ушундай. Бул Фраженин самоору. Бул жерде мен сиздердин көңүлүңүздөрдү самоорго бургум келет. Унааларда падышанын үй бүлөсү үчүн гана жасалган самоорлор бар. Башкача айтканда, алар абдан жакшы болгон. Бул жерге коюлган самоорлордун кээ бири кыйла эле кымбат болгон. Ошондой эле ак сөөктөр үчүн гана жасалган самоорлор болгон. Бир тууган Хененбергтердин компаниясы болгон. Дагы ушул жерде мына ушул самоор коюлган. Көрдүңүзбү, анын эмблемасы бар. Башкача айтканда, белги ак сөөктүк үй бүлөгө гана таандык экендигин көрсөтүп турат. Карасаңыз, анын буттары арстандын буттарына окшош. Мунун баары кымбат нерселер менен капталган. Бийликти, байлыкты көбөлөндүргөн.
Дагы сиздерге коллекциябыздын өзгөчөлүгүн көрсөткүм келди. Мен бул самоорду сатып алганда аябай таң калдым. Бул биздин казактын оригиналдуу самоору. Бул Кунга самоорду Костеев менен Хлудовдун сүрөттөрүнөн көрүүгө болот. Среди, скажем так, самоваров. Он 18-кылымдын 70-жылдарында Европа менен АКШда үй бүлөнүн символу бул бешик араба экендигин билчү элеңиз. Ал ак сөөктөр арасында андан кийин орто класста must have предметинен болгон. Бешик араба абдан кымбат болгон жана 20-кылымга чейин аны ар бир эле үй бүлө сатып ала алган эмес. Анын ордуна куурчак бешик араба чыккан. Бирок аны деле бардыгы сатып ала алган эмес. Бешик арабаны сары жез бекиткичтерди кошуу менен дарактан жана жүзүм сабагынан жасашкан. Бул балдар оюнчугу көркөм өнөрүнүн шедеврине айланган. Моделдерге падышалардын аталыштарын беришкен. Принцесс, дачес, ал эми айрымдарына хан сарайлардын аталыштары ыйгарылган. Балмораль, Виндзор жана башкалар. Азыр андай оюнчуктар менен ойношпойт. Бирок баалары азыркыга чейин абдан кымбат. Анын үстүнө аларды табуу өтө эле кыйын. Аларды музей менен жеке коллекциялардан эле көрө аласыңар. Эң кызыгы Казакстанда дагы бар экен. Покупались, приобретались они по всей Европе. Что удивительно, они полностью в рабочем состоянии. Видите, у них колеса крутятся, капюшон поднимается. Алар бүткүл Европаны кыдыруу жолу менен сатылып алынган. Эң таң калыштуусу аларды толугу менен колдонууга болот. Карасаңыздар, дөңгөлөктөрү чимирилет, көтөрүлөт, жабылат, баары иштейт. Алар металлды кызытып, жыгачтан жасашкан. Баары жүзүм бутагынан колго жасалган. Бир дагы формасы кайра кайталанган эмес. Өзүңөр көрүп тургандай ар башка көлөмдө болгон. Такыр эле ар башка. Канчалык бөтөнчө болгонуна өзүңөр күбөсүңөр. Мен аларга чындап эле ашыкмын. Абдан жакшы көрөм. Алар Европанын бардык жеринде жасалган. Европа сыяктуу эле Улуу Британиядан дагы сатып алууга болот. Менде көрпөсү менен дагы бар. Карагылачы, кандай сонун, баары иштейт. Менин кызым аларды абдан жакшы көрчү. Дайыма салып алып сейилдечүбүз. Азыр ал 8 жашта. Кичинекей кезинде бешик арабаларга кызыгып ойночу. Алардын көлөмдөрү ар башка модификацияда. Карасаңар бирөө дагы бири-бирине окшошпойт. Анткени баары колдо жасалган. Сатып алып жатканда бирди өзүм алып койгом. Анан мага жагып калды. Анан ала баштадым. Формалары дагы ар түрдүү. 3 дөңгөлөк түсү дагы бар. Каалаганыңды таба аласың. Абдан кичинекейлери дагы бар. Трехколесные, какие угодно, есть совсем крошечные. Сауленин үйүндө сейилдеп жүрүп музейде экениңди унутуп калчудайсың. Самоорлор менен бешик арабалар бир бөлмөдө. Ал жактан биз Сауленин негизги иш бөлмөсүнө көтөрүлдүк. Анын негизги жумушу бар. Ал жактоочу болуп иштейт. Жумушун бир кездерде Кытай императоруна таандык болгон столду аткарат. Андан ары холго, андан кийин конок бөлмө. Видите, они гораздо дороже, да, потому что... Бул такты залынан алган кресло. Бул падыша жана ханыша. Такты залы, эмеректер. Алар 19-кылымдын картинасынын фонунда турат. Падыша менен ханыша чагылдырылган. Алар ошондо жуптуу эмеректер. Идеалдуу фэншуй. Король и королева. То есть это как бы такая парная мебель, идеальный фэншуй. Бүгүнкү күндө биз көнүп калган үйгө дээрлик эч нерсе окшошпойт. Бирок Сауле жана анын үй бүлөсү мындан ары жашоосун башкача элестете алышпайт. Бул жерде күн сайын кечинде байыркы коло шамдарда шамдар күйүп, өткөн кылымдагы устаттын колу менен жасалган фарфор чайнекке жипар жуттуу суусундук демделет. Ал эми эски роялдын ыргагы 100 жылдык убакытты камтыган эски саат менен шайкеш келип турат. Сауле аларды китептер сыяктуу ар кандай өлкөлөрдөн алып келген. Жыйнакка атактуу саякатчы Брейандын 1829-жылдагы жыйнагынын 8 томбу кирет.
Я в действительности горжусь бесконечно своей коллекцией ковров. Я обожаю казахские ковры. Это совершенно уникальные изделия. Мен өзүмдүн килемдеримдин коллекциясы менен сыймыктанам. Казак килемдерин абдан жакшы көрөм. Алар укмуштуу буюмдар, колго жасалган. Мен аны кол өнөрчүлүк деп атабайм. Мен аларды чыныгы чыгармачылык дейм. Казак килемдери эч качан сатуу үчүн жасалбагандыгы менен укмуштуу. Мына бул килемдердин баары кандайдыр бир мартабалуу, кубанычтуу самалыктарга арналып токулган. Чоң эне небересине арнап токуса, апасы Үлпөтче мааракеге токуган. Ошондуктан эрежедегидей эле алардын баарына токулган күнү менен аттары жазылган. Башкача айтканда алар кимге арналып токулганы. Мына биз отурабыз. Ушул ар түрдүүлүк кандай гана кооз. Алар болсо 2-3 ай ичинде, айрым учурларда жарым жыл ичинде токулуп чыккандай. Ошол эле учурда ак тилинен, чын ниети менен, жакшылык каалоо менен аткарылган. Эгерде килемдерди ошол нукта кароого алсак, анда бул жакта жаныбарлар дагы, казак оймолору дагы, гүлдөр берилгендигин байкайбыз. Анан дагы бардыгы ар түрдүү. Көчүрүлүп алынган килемдер дагы бар. Эсиңерде болсо керек, банкадагы Индия чайы. Биз аларды индиянкалар деп атачубуз. Арыстан, жолборс, бугулары менен дагы бар. Аларды токуп чыккан аялдар колуна келгендигин бардыгын ушул килемдерге түшүрүшкөн. Ошол Шамдагы ай сулуу жандыктарды, гүлдөр, килемдер бар. Бул жакта тилекке каршы буудай алды жагында калып калыптыр. Дегенкис алардын бири дагы кайталанбайт. Казак килемдердин укмуштуулугу ошондо. Мына ошону менен сыймыктанышыбыз керек деп эсептейм. Казак килемдери бул биздин маданий мурасыбыз. Это наше культурное наследие. Сауленин үйүндөгү ар бир буюм жөн гана искусствонун чыгармалары эмес. Алар илгери өтүп кеткен жылдардын, кайсыл бир өлкөнүн ири жана чакан окуяларынын, тигил же бул үй бүлөнүн салттары менен байлыктарынын чыныгы үнсүз күбөлөрү. Маанилүүсү, бул үйдөгү ар бир буюм аралык менен убакытка карабастан дал Сауленин үйүндө өз жолун тапканында. Я чувствую такие вещи. Честно говоря, то, чего не хотела, я того не приобретала. Я хочу сказать, что... Мен буюмдарды сезем. Чынын айтканда өзүм каалабаган нерсени сатып албайм. Тагыраагы буюмдарды ар дайым жакшы үйлөрдөн сатып алып келдим. Эгерде ал Европада болсо дагы талкаланбаган, тонолуп кетпеген жакшы үйдөн. Убагында карыз үчүн алынып калган үйдөгү буюмдарды же ушул сыяктуу жаман окуя менен бүткөн үйлөрдөгү буюмдарды сатып алган эмесмин. Маселен, жаңы үйдүн ээси эски эмеректерди сатып, жаңылагысы келген учурда карап сатып алсам болот. Ошондой эле мен курал-жарак жыйнабайм. Анткени аны бир убактарда кандайдыр бир максат үчүн колдонушкан. Такой плохой истории, там что-то задал ДИС, разорившееся имение, то нет там, да. Нет, конечно, такого нет. Да, как я и говорила, это то, что касается даже фотору. Анткен менен алар кооз болот. Чыныгы көркөм өнөрдүн буюмдары болуп эсептелсе деле, мен үчүн бөтөн. Мага энергиялык жактан берилген таасир маанилүү. Буюмдар кубаныч тартуулап турушу керек. Иштеп турушу кажет. Сынык-пыныктарды дагы жактырбайм. Мен алган буюмдарымды кайрадан оңдоп түздөбөйм. Баштапкы калыбында сакталгандарды топтойм. Менин тилегим элге сакталган нерселерим тууралуу айтып берүү, көрсөтүү. То есть, я считаю, это и есть миссия моя. Я же их сохранила. Сауле өз коллекциясындагы ар бир буюмду билет. Билип гана койбой, аны качан, кайдан сатып алганы бүтүндөй таржымалуу эсинде. Эң негизгиси, Сауле аларды күнүмдүк тиричиликте колдонгусу келген конокторго көрсөтөт. Ошентип аларга жаңы жашоо тартуулайт.